يصفون والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين آمين. Amin. Жараткан, ушул кылган Курандын соогун байыртан эле келе жаткан ата-бабалардын арбактарына ушул үркүндө, репрессияда, андан кийин кыргыз элинин келечеги үчүн курман болгон өткөн ата-бабалардын арбактарына багыштадык. Кыргыз элинин келечеги кең болсун. Мындан ары жол ачылып, көчү түздөлүп, кел-кели келсин, ооматы келсин. Жолубуз ачык болсун, жараткан өзү колдосун. Амин. Жылдык. Кыргыз эли эч кимди ээрчибей, кылымдар бою кынтыксыз сактап келген өзүнүн нарктуу жолун улантуучу учур келди. Сырттан таңууланган, иштен ириткич, бузуку саясатка макул эместигин ачык билдирүүгө мезгил жетти. Оозуна келгенде оттогон ачык либералдык демократиялык коом, элдин укугунан жогору чыгып алган адам укугу, үй бүлөдө алмашкы сорду бар ата эне, аял эркек маселесин атайлап чалкештирген гендердик саясат, жаатташып бийлик талашкан көп партиялуулук, акыл үйрөтүп бөлүп жарган НПОчулук жана башка ушул сыяктуу сыртынан укканда кооз, иш жүзүндө талкалагыч саясатка жол жок. Gelip toktadu, Kırgız'da ulu iştin bari Manasber'e başlangan. Atay Kırgız ballası baştağıdan oldur, atağı kuyruğunda beyin betin kıymalap, içenin oyutur, özün görgün bu Kırgız bar kuvatın aşkanı, kayratı güldü taşkanı, ağırkısıngı taylık, tün uykudan oygunum, bizim kalgan gezdeken, erin Kırgız aylatın, engeleğin gayratın, sezim kalgan gezdeken, aylanayın kız tala, aman candan tüngüllüp, çımında yandan tüngüllüp, çırkırap açıp yürüp, Kırgız geldi degende, özünün özü çocuk. Egemendikке жетишкенибизге дагы мына 30 жыл аяк басып калды. Ошол мезгилде биз кандай өлкө курабыз, кайсы жол менен өнүгөбүз, идеологиялык
карманган принциптерибиз, таянычтарыбыз кандай болуш керек, экономикабыз кайсы багытта өнүгүш керек деген маселе ошондой эле коюш керек эле. Бирок азыр дагы ушул багытыбыз такталбай келе жатат. Урматтуу туугандар, кыргызда бир сөз бар. Чектен ашып кеттиктер, анан шиши толуп тур дегенче. Ушул 30 жыл ичинде тек койсок, сырттан башкаруу биздин колхоз совхоздор талкалады. Завод фабрикаларды талкалады. Улам диний агымдарды киргизди. НПОлор келди. Бир бүтүн кыргыз эли быт-жытын чыгарганга аракет сырттан аябай күчтүү болду. Бирок ошого карабастан биздин тээ айыртан келе жаткан улуттук руханий өзөгүбүз бекем болгондуктан дагы да болсо сол кетпей кармалып турат. Урматтуу туугандар, акыркы күндөрү мынакей улам жыл сайын 8 март күнү чыгып алышып, чай куйбайм, төрөбөйм, өөгө тийбейм. Анан кийин Курманжан апанын сүрөтүн коюп алып, ал дагы мен баш ийген эмесмин, силер да баш ийбегиле. Эркек үйлөнсө болот, аял менен деле жашаса болот аялдар деп Бакай банкында болсо, аты Бакай болгондо дагы ушундай керемет ыйык атты булгап, ошол банктагы жана жалаңачтанып стриптиз шоу көрсөткөндүн күбө болдук. Мына тарых музейинде жалаңачтанып искусство көрсөткөндөргө күбө болуп унчукпай эле отура бергенге биздин эл катары, журт катары мындай абирибиз жол берген жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүн таазым кылабыз сиздерге. Бүгүн кар жааганына, жамгыр жааганына, суук болгонуна карабастан, ата бейит жеңиш аянты менен мына ушул жерге чейин жөө жүрүшкө келип, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирип атасыздар. Сиздерге таазим этип, анан урматтуу туугандар, ушул бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салып чектөө боюнча мурдагы 5-чакырылыштын депутаттары Надира Нарматова, Турсунбай Бакир уулдар демилгелеп, алар да ишке ашыра албай калган. Андан кийин 6-чакырылыштын депутаты мына менин жанымда турат, Бакыт Райымкулов, 2 окуудан өткөн боюнча бул да кабыл алынбай турат. Урматтуу туугандар, тез аранын ичинде ушул мыйзамды кабыл алып, анан кийин жакында мына жаңы баш мыйзам кабыл алуу аракети жүрүп атат. Мен дагы ошо конституциялык кеңешмеде болдум. Ошонун 8-беренесинде сырттан каржыланган ушул өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн тескеген берене киргизкенбиз. Алардын ишмердүүлүгү, финансылык иштери ачык болсун деген. Аны да кереги жок дегендер чыгып атат. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз Нерет Кыргызда жаман үйдүн кологу бийлейт дейт. Эл катары, журт катары өзүбүздүн пикирибизди билдириш үчүн мына ушу жүрүшкө чыктык. Анда эмесе сөз жогорку кеңештин депутаты Бакыт Райымкулов да ушул НПОлор боюнча мыйзамды жазып чыкканыбыздын себеби дагы ушул НПОлордун батыштын кызыкчылыгын колдогондор 2019 жылы 8 мартта ушул жерде жүрүш жасаганы биздин площадьтан. Ушул жерге Манас атабыздын алдына келип туруп, ар кандай батыштын маданиятын көрсөткөндөрүнө, ошондой эле музейде жалаңачтанып, бастыртып, жалаңачтанган аял койдун ичегесин ачытканына биз да ушу депутаттар эл кыдырганда силерге ошон аталарыбыз, апаларыбыз бизге сөз айтканда намыстанып, ушул мыйзамды жазып чыктык. Биз иликтегенде ушу НПОлор боюнча бир да мыйзам жок экен. Аларды бир да орган текшере албайт экен, көзөмөлгө да ала албайт экен. Аларга канча акча келип атат, каяка сарптап атат, аны эч ким биле албайт. Мына ошону биз мыйзамды жазып чыкканда дагы жеңилдетилген, бир жылда кылган ишин ачык алып чыкканга элдин астына канча акча алып келсе сырттан, ошол акчаны каяка кетирди, эмне иш аткарды, ачыктаганын биз талап кылдык. Биз байыркы ата-бабалардан калган улуу кыргыз элинин уюткусун бузбай, ошол элди сактап, өнүктүрүп, кийинки муунга өткөрүшүбүз керек. Башыбыз, баарыбыз башыбызды кошуп, буларга чек коймосок болбойт. Улуу кыргыз кагынатындай кылып, улуу мамлекетибизди гүлдөтөлү. Ошол күндү Кудай насип кылсын. Ынтымакка чакырам баарыбызды. Ар нерсе өз башатына кайтып келет деп айтат элде. Biz 30 жылдан бери өз башатыбызга келе албай эле чайналып эле эми НПОлор чыгып алып, биздин балдардын, кыздардын башын айлатып жатышат. Муну токтотуш керек. Айланайын Садыр балам, 7 областан чогулуп келип сени колубузга салып алаканыбызга шайладык эле. Буларды эмне байкабай атасың? Эми жакында бул НПОлор Роза Отунбаева баштаган НПОлор ушул жол менен жүрүп отурса, аянтка булар чыгып, тиги
Eneler oşon için çıktı. Antkeni sen törebe, sen kul emezsin diye ana can koydu eken. Cılağaçlar basıp jüröt. Bu emne degen şermendeçilik. Kırgız emni üçün mingdеген жылдар сактап келди. Нарктуулугун, баалуулугун сактап, улуттук кийимин сактап, мынаундагы элечек ак калпак менен миңдеген жылдарды басып келип мына эл болуп отурганыбызга 30 жылда бул эмполор кайдан чыкты? Роза Отурбаеванын экс макамын алып чыгыш керек. Бул аял деген азыркы ошо эмполордун ана башчысы болуп эсептелет. Бул аял деген мыйзам бузуу менен шайланып алган, муну кыргыз эли шайлаган эмес. Урматтуу мекендештер, биз түптүү, биз нарктуу элбиз. Биздин наркыбызды ошо түптүүлүгүбүздү бузган бул батыштын жапайы саясаты. Мурунку президенттердин трагедиясы ошондо, ошолордун келген акчасына кыргыз элин басып берип коюшканда, мен азыркы бийликке да кайрылат элем. Элге таянсаң узарасың. Елге таянбай, басышқа таянбасаң өмірің қысқа. Ошондуктан мекендештер, биз бүтүн болалы. Урматтуу калайык, биз деген башактыбыздан макталган, өзөгүбүздөн өөрчүгөн нарктуу, барктуу элелер мына бүгүн ошол наркыбызды, салтыбызды да таба албай кыйналып турган учурубуз. Ошону кыйналдырган, ошентип адаштырган кимдер болуп атат? Мына батыштын чыгыштын ишыгылы ар кайсы жактан келип биздин жерге жайылып кеткен мыйзамдардын негизинде иштеп аткандар болуп атат. Биз качан ушундай элелеп агылышып туш-тушунан кир чаңы ар тараптуу арам дүйнө курчады. Ата журттун канын соруп киришти. Жеп ичкендер эмполордун чуу жагы. Байкабасаң уруп кетип жүрбөсүн бабалардын мүрсөсүнүн турпагы. Kanatыңды кыркчылар көп, бекем тур, карайлаба, кан манастын урпагы. Ушул Бакыт Райымкулов илимдин жазган мыйзамы экинчи окууда токтоп турган мыйзамды колдоп берүүгө суранам. Урматтуу талантиним, тарыхта калам десең сен бүгүндөн калбай туруп, эртеңки отурумда биринчи номер 1 кылып туруп ушул мыйзамды күн тартибине коюп колдоп берүүңдү суранамын. Бул демилге көтөрүлгөндөн бери интернетке коюлду. Нарктуулукту сактайлы деген элдик жүрүш боюнча бир добуштан коомчулук колдоого алып, интернет аркылуу дагы ар кандай ой сунуштар түштү. Ошону жалпылаштырып, кайрылууга киргиздик. Мен мунун баарын окуп, сиздерди үшүтпөй эле негизги жерлерин гана окуп коеюн. Кандай дейсиздер? Туура. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Мамытовго, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Мариповго жана жалпы Кыргызстандын элине. Урматтуу эл журт, кадырлуу калайык, бүгүн 14 март күнү Бишкек шаарында уюштурулган нарктуулукту сактайлы аталышындагы элдик жүрүштүн катышуучулары сиздерге зор үмүт жана ишеним менен кайрылат. Кыргыз эли кылымдар бою кынтыксыз сактап келген өзүнүн нарктуу жолун улантуучу учур келди. Эгемендик жылдары сырттан таңууланган иштен ириткич, бузуку саясатка макул эместигин ачык билдирүүгө мезгил жетти. Ал боюнча ойлор айтылды. Эми элдик жүрүштүн талаптары. Биринчи, Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыгын ырааттуу ишке ашырган идеологиялык концепция кабыл алынсын. Мамлекеттин өнүгүү багыты илимий негизге таянып, сырттан башкарууга жол бербей, башкаларды ээрчибей, улуттук иденттүүлүктүн талаптары сакталсын. Үчүнчү, жаңы баш мыйзамдын долбоорундагы бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган беренет күчөтүлсүн. Төртүнчү, Жогорку Кеңештен 2 окууда өткөн бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам тез арада кабыл алынсын. Жана Бакыт мырза айтып өттү. Бешинчи, акыркы жылдары бейөкмөт уюмдар аркылуу Кыргызстанга келген 2 миллиард доллар каражат кандай максатка жумшалгандыгы ачыкталсын. Алтынчы, бузукулукту жасап, ички иштерге кийлигишкен, сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдар, эмполор жабылсын. Бакай банктагы маскарачылыкты уюштургандар жоопко тартылсын. Туура. Сайтты жаап эле салыш керек. Жетинчи, сырттан карыз акча алганга эмес, ички мүмкүнчүлүктөргө басым жасайды. Биз кайырчыдай болуп эле ар жактан эле карыз сурап, элдин башына түшүп атат ошонун баарын эле. Кандай дейсиздер? Туура. Ошон үчүн
ички мүмкүнчүлүктөргө көбүрөөк басым жасайлы деген. Анан кыргыздын жашоо эрежелери жана ураандары дегенде эми окубайлы. Бул жерде улутум кыргыз, ураным манас, өз жолуңа түш кыргыз, улуттук өзөк, өлүгүгө өрнөк деген жакшы сөздөр жазылган. Муну билесиздер. Анан эң аягы ушул эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң, чектен чыгуу, элден чыгуу. Хан бийлигинен нарк күчтүү, нарк салк, элдин тынтыксыз жолу, элди да, эрди да жол түздөйт дейт кыргыз. Урматтуу мекендештер, улуттук иденттүүлүгүбүздү сактап калуу менен гана ааламдаштуу апаатына туруштук бере алабыз. Тарых, тил, маданият, аада салт, нарк населин унуткан элдин жолу тумандайт. Мындан ары мындай жашоого болбойт. Өз жолубуздан адашып туура эмес баратканыбызды ар бир кыргыз кан жаны менен сезип, оң жолу ойлонуп, оң жагына оодарыла турган кез келди. Убагында каганат империяларды курган хан манастын эл экендигибизди тастыктап, сырттан башкарууга жол бермейли. Ичара тирешип, токтотуп, кепке келели. Ынтымак биримдик менен өз тагдырыбызды өзүбүз чечели. Ак эмгек, маңдай тер менен, адилет, таза коом куралы. Кыргыз элинин жаңы доордогу жаңы көчүн уланталы. Бар болуңуздар. Элибизге тынччылык бер, ынтымак бер, көрүшүбүздү кеңейт. Өлкөбүздү алдыңкы мамлекеттердин катарына кошконго өзүң жардам бер. Жалпы элибиздин ушул жерге чогулуп келген ар биринин ниети, тилеги, жакшылык өзүң билүүчүсүң жараткан кабыл кыл. О жараткан Алла, бөөдө бала жала кырсыктардан сакта. Элибиздин ичиндеги бузукуларды, сырттан келген бузукуларга өзүң жараткан Алла жазаңды бер. О жараткан Алла, ушул бүгүнкү тилегибизди жалпы элдин жүрөгүнө сал. Жалпы кемпир чалдан, жаш баладан баардын жүрөгүнө ушул тилегибиз кабыл болсун деп баардык жерде бата бериңиздер туугандар. Амин. Аллаху акбар.